Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар, студияда Айжамал Олжубай кызы, кутмандуу кечиңиздер менен. Алгач анонс менен таанышып алыңыздар. Кыштын келерине көп убакыт калган жок. Ал эми тийиштүү кызматтардын даярдыгы кандай? 17 жашында кош бойлуу болуп, бирок эч кимге айтпаган кыз төрөтканага келди. Кичинекей Байзаттын чоң эрдиги, башкаларга үлгү болчу бала. Алгачкы рет алма фестивали Ноокатта өттү. Ош шаарынын кышка даярдыгы жакшы. Бул тууралуу бүгүн вице-мэр Кутманалы Абдрахман уулунун тийиштүү кызмат өкүлдөрү менен болгон жолугушуусунда айтылды. Аба айынын катаал мезгилинде калкты жылуу жана жарык тейлөөгө тиешелүү 4 ишкана бар. Алар жылуулук камсыздоо, жылуулук берүү, турак жай коммуналдык башкармалыгы жана электр берүү борборлору. Бүгүн дал ушул кызмат өкүлдөрү ишкананын аткарып жаткан жумуштары туурасында маалымат беришти. Жыйындын жүрүшүндө жылуулук берүү жана жылуулук камсыздоо ишканаларынын кышка карата 100% даяр экендиги айтылды. Ал эми кээ бир жаралып жаткан маселелерди да тез аранын ичинде аткарып, жөнгө салууну вице-мэр тийиштүү кызмат жетекчилерине тапшырды. Бүгүнкү жумуш күнүнүн акырына чейин толук иш аткаруунун командасы такталышы керек. Ал эми келеңки жуманын 2-нчи күнүнө чейин иш аткаруунун графиги такталышы керек. Ошол боюнча иш болуп атат. Аткаруу мөөнөтү 20-ноябрь деп белгиленди. 20-ноябрга 13 отказан тең ишке кириши керек. Экинчи маселе, экинчи тарабы баягы ошол көп кабаттуу үйлөрдөгө жылуулук берүүнү уюштурабыз, бирок ички маселеси элибиздин даярдыгы бул өтө чоң көйгөй экендиги айтылып жатат. Ошондуктан ошол 13 аймакка шаар мэриясынын чарба бөлүмүнөн, аймактык кеңештерден, анан кийин ошол турак жай коммуналдык башкармалыгынан 3 адамдан турган атайын жумуш топ, 13 жумуш топ түзүлдү. Ошол жумуш топ күнүгө жумуштан кийин ошол жергиликтүү менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол ички системасын даярдоо маселесин уюштуруу тапшырмасы коюлду. Наваи көчөсүндөгү көпүрөнүн курулушу 90%га бүттү. Бул тууралуу курулушту жүргүзүп жаткан Сафари ишканасына шилтеме берүү менен Ош шаарынын вице-мэри Жапар Ормонов билдирди. Бүгүнкү күндө тийиштүү иштин баары бүттү. Болгону көпүрөнүн жак абелин тегизеп, асфальттоо иштери калды. Вице-мэрдин айтуусунда көпүрөнүн жанындагы курулуштарды алып салуу бир топ түйшүк жаратууда. Бирок ага карабастан пландын негизинде алынууга тийиш болгон объектилер мыйзамдын чегинде сүрдүрүлөт деп кошумчалады вице-мэр. Негизинен бүгүнкү күндө 90% жумуштар бүткөн десек болот. Ага негиз бар, өзүңүздөр да көрүп жатасыздар. Кудай буйрса ушул октябрь айынын акырына, Кудай буйрса ушул көпүрөнү толук бүткөрөлү деп буга аракет жасап жатабыз. Негизинен буга долбоор бардыгы бар даяр, акча маселеси чечилген, бир гана күнү түнү иштөө калды. Ушуга бекитилген график негизинде иштеп жатабыз. Түштүк борбордогу көйгөйлөр бүгүн Ош шаардык кеңешинин депутаттарынын жыйынында талкууланды. Эл өкүлдөрүнүн күн тартибине план боюнча 10 маселе киргизген болсо, ага кошумча дагы 5 маселе каралды. Ар кайсы багыттагы комитет төрагалары өздөрүнүн орчундуу көйгөйлөрүн жактап, аларды алдыдагы шаардык кеңештин кароосуна коюу керектиги боюнча добуштарын беришти. Өзү жылдын башында сессияда планды кабыл алабыз, кайсы комитет кайсы маселени кайсы убакта коет. Ошол маселелердин баардыгы кирди, калган мэриянын сунушу боюнча кошумча маселелер кирди. Ушу баардыгы 15 маселе болду. 26-күнү регламент боюнча саат 9-да бизде сессия болот. Ош шаардык клиникалык төрөт үйүнө 17 жаштагы өспүрүм кыз кайрылып, анын 34 жумалык боюнда бар экени аныкталды. Кош бойлуу өспүрүм кыз 6 октябрда өзүн жаман сезген абалда шаардык төрөтканага келген. Аны тийиштүү адистер текшерип, түйүлдүктүн нормалдуу өспөгөнүнө байланыштуу оору пайда болгонун белгилешкен. Учурда кыз гинекологдордун көзөмөлүндө дарылоодон өтүп жатат. Шаардык төрөткананын башчысы Мырза Станбековдун айтымында кош бойлуу кыз ооруканага кайрылганда дароо милиция кызматкерлерине кабар берилген. Кыздын аты жөнү анонимдүү сакталып, анын туулган жылы 1998 жыл 20-июнь экени кабарланууда. Мындан сырткары кош бойлуу өспүрүмдүн ата-энеси тууралуу эч кандай маалымат жок. Туугандары ооруканага каттоодо. Учурда бул иш боюнча милиция кызматкерлери иликтөө жүргүзүүдө. Бул кызыбыздын жашы 17 жашка толгон экен, бирок биз мыйзамдын негизинде тергөө органдарына маалымат берип койдук. Бул кызыбыздын ден соолугу боюнча маалымат бере турган болсок, ден соолугу жакшы эле, бир гана ичиндеги түйүлдүктүн өсүшү ойдогудай эмес. Ошондуктан биз азыр ушу төрөт үйүнүн бөлүмүндө жатып, изилдөө жана кичине дарылоо улантылып жатат.
Кичинекей Байзат Эргешев чоң эрдик жасаган. Ал 2 жашар карындашы ажатканага түшүп кеткен мезгилде аны куткарып калган. Чоңдор кызды кантип чыгаруу амалын таап, аны куткаргыча жипке байланган абалда карындашын көтөрүп турган. Наристенин эмгегин баалаган өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү Байзатты ардак грамота менен сыйлады. Андыктан анын эрдиги көпчүлүккө өрнөк. Кененирээк Канышай Эркинбекова айтып берет. Эч нерсе менен иши жок ойноп жаткан кичинекей Салиха мындан 3 ай мурун ажатканага түшүп кеткен. Аны өз убактысында байкап калган агасы чоңдорду чакырып куткарып калышкан. 2-класста окуйм деп уялыңкы жооп берген Байзат чоң эрдик жасап, кичинекей өмүрдүн сакталышына салым кошконуна оюнкараак мүнөзү менен жанашууда. Анткени менен жараткандын буйругу болуп, анын ошол жайда жүргөнүнө көпчүлүк ыраазы. Өзү болсо ал күндү кечекидей эстеп айтып берет. Ошо жип менен алып келип алам болсом түш деле, түшпөйм деле. Мужиксин сен азыр ондо карындашың өлүп калат деп айткан. Анан болсом болуптур деп түшкөндөн кийин ошо бурчта турган моно жерде бурчта туруп, сол жака жыл деле, оң жакта турат элем, сол жака жыл дегенде жылгам. Анан кийин ошодон кийин жылгандан кийин Мурзага деген акам болсом лопатка менен түшүрдү. Ошо лопатка менен болсом жерди казгандан кийин ошо акам түшүп комбинезонду түшүрдү, үстүнөн жипке комбинезонду кылып түшүрдү. Комбинезонго Салиха деген карындашым ошого салып анан алып чыгып алдык. Күтүлбөгөн жайдан баарыбыз топтолуп, кызды сактап калуунун амалын ойлоп калдык деген абасы Рустам Эргешев ал жакка эч кимибиз батмак эмеспиз дейт. Ажаткананын тешиги кичине болуп, ичи цемент менен тосулгандыктан аны бузууга мүмкүн болгон жок. Алгач Байзаттан 2 жашка улуу баланы ажатканага түшүрүүнү ойлодук, бирок ал макул болбоду. Кичинекей Байзат болсо карындашын бир кыйла убакыт ажаткананын ичинде көтөрүп турду. Андан соң гана биз сыртынан казып, аларды куткарып чыктык дейт аксакал. Birinci neme saldık. Çelikçi eleginde. Salsakalığa düşmeye koydu bu kız korkuyla. Yine rüzak alıp düşüp, rüzaka salıp, ana şu rüzak menen baylap tarıp çıkardı da жоғары қарап. Şunda olgan okuya. Yani bunun основной герой Байзат. Байзат болғаны кыз может невозможно ли да, қиын ли, аябай. Себебі бетонированный ли да, немесе төетін сырты. Аны бұзғанға қиын ли. Бұндай жерде экстренный болғанда момент бүтіш керек болып қалды. Буквально 10-15 минут içinde алып чыктык да. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде жогорудагыдай сымал окуялар көп катталат. Көпчүлүк куткаруучуларга кайрылганы менен алар баргыча деле ушинтип эрдик көрсөтүп жакындарын сактап калууга үлгүрүшөт. Албетте бул нерсе көпчүлүккө өрнөк болуучу иш. Андыктан 8 жашар Байзатты ыкчам бөлүм жетекчилиги ардак грамота менен сыйлады. Кичинекей 2-класстын окуучусу болсо дагы ошол жерде өзүнүн акылдуулугун, ошол жерде кандай иш алып барарын билип патриоттуулук көрсөткөнү бул баардыгыбызды кубандырат дейм да. Bunday балдарды колдоо керек болсо буну мектептин окуучуларына ушундай патриоттуулукка тарбиялоодо чоң эмгеги бар. Мугалимдерге да рахмат. Ушунчалык эрдикти көрсөтүү бул ар бир адамдын колунан келе бербейт. Салиха менен Байзат 2 бир туугандын балдары. Бирок эми алардын ортосунда өмүр бою эстеп калчу окуя бар. 2,5 жашар Салиха 4 уулдан кийин төрөлгөн жалгыз кыз. Анын ата-энеси Байзатка ыраазычылык билдирип, алган грамотасына кошо сүйүнүп жаткан учуру. Ошол бала кызымдын өмүрүн сактап калды. Ал жок болгондо биз кайдан билмекпиз, түшүп кеткен. Ойноп жүрөт элек. Ушул жакшы бериптир. Бала да сүйүнүп калды, биз да сүйүндүк. Албетте Байзаттын эрдиги көпчүлүккө өрнөк болчудай иш. Анын ардак баракча менен сыйланышы да келечегине таасирин тийгизерине ишеним чоң. Андыктан Байзат чоңойсом атайын даярдыктагы аскер болом дейт. Канышай Эркинбекова, Улукбек Нарматов, Ош Бирим жаңылыктары. Эми дыйкандар үчүн эч кандай кошумчасыз таза айыл чарба продукциясын өндүрүүгө шарт түзүлөт. Анткени Ноокат районунда жаңы биодарман аталышындагы биолаборатория ачылды. Буга чейин мындай лаборатория бир гана Ош шаарында болгондуктан айыл жергесиндеги дыйкандар үчүн алыс болуп, дары алуу түйшүк жаратып келген. Эми жаңы жайдын ачылышы менен өсүмдүктөрдүн бардык түрүн биологиялык жактан таза заттар менен азыктандырып, ар кандай оорулардан сактаса болот. Өрөөн себүү алдында чабык учурунда өсүмдүктөргө чачса болот деген адистер таза минералдык затты колдонуу
менен түшүм алуу убактысын 20 күнгө чейин эртелетүү мүмкүндөшөт. Учурда тиешелүү жабдыктар алынып, 5 кызматкер эмгектенүүдө. Келечекте бул лабораториядан таза биологиялык заттардан жасалган жер семирткичтердин бир канча түрүн өндүрүү максатталууда. Трихадермин и биолигин деген эки биопрепарат чыгат. Ошол биопрепараттар бул жерде өндүрүлгөндөн кийин бардык айыл чарба өсүмдүктөрүнө, мисалы жүгөрү, буğday, alma, kartoşka bardык тамыры бар айыл чарба өсүмдүктөрүнүн бардыгына кете турган нерсе. Бул экологиялык жактан таза. Дыйкан фермерлер мына акыркы жылдары көбүнчө химикаттарды колдонушууда. Ошону химикаттардын колдонушун азайтыш максатында ушул жерде биолаборатория ачылып отурат. Түштүк чөлкөмүндө алгач ирет алма жарманкеси бул жемиштин гени эсептелген Ноокат районунда уюштурулду. Өндүрүлгөн алманын көлөмүн чоңойтуу менен сапатын жакшыртуу максатында жана бул жаатта эмгектенген багбандарга колдоо көрсөтүү үчүн демилгеленген иш-чара коңшулаш мамлекеттердин өкүлдөрүн да кызыктырды. Аймактагы дыйкандардын башын бириктирген алма фестивалына кесиптешим Кенжеби Маматсадыкова да катышып келген. Өмүрүн алма өстүрүүгө арнап койгон Үсөн Төрөев үчүн бүгүн маанилүү күн. Анткени жарманкенин шарапаты менен өз өстүргөн алмаларын элге көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. 80 сотык жерге 400 түпкө жакын алма тургузгамын деген багбан жылына 30-35 тоннага чейин түшүм алаарын белгилейт. Германиядан келген адистерден тажрыйба алмашып, алма өндүрүүнүн жаңы жолдорун үйрөнгөнү менен жыйналган түшүмдү татыктуу баада сатуу чоң түйшүк жаратат. Ошондуктан багбандын жарманкеден күткөн үмүтү чоң. Эң негизги ошо сатыш кыйын проблема, ошон үчүн биздин үмүтүбүз ошолор менен келишим түзсөк, ошолор биздин немелерибизди сатып берсе деп ошол максатта келдик да. Менин өзүмдүн дыйканчылыгым 3 түр бар. Семеренко, Крипсон, анан жаната Первосход деп коет. Ошол 3 түрүн алып келдим. Анан эми буларды башка сорт кылбаганым үчүн булардын түшүмү көп. Анан кийин баасы дагы жогору. Иш-чарага ар бир айыл өкмөттөн кооперативдер келген. Албетте жеке өзү алма өстүргөн дыйкандар да арбын. Көргөзмөдөгү алмалардын болсо сапаты мыкты. Айрымдары уруктарды аргындаштырып, өзүнчө түр ойлоп да чыгышкан. Ал эми чыгармачылыгы мыкты өнүккөндөр алмадан жасалган ар кандай кооздуктарды, тамак аштарды да алып келишкен. Жарманкенин дагы бир өзгөчөлүгү жергиликтүү алманын ширесин иштеп чыккан ишканалардын катышканы болду. Меймандарга биологиялык жактан таза өндүрүлгөн затты сунуштап жаткан ишкерлер да иш-чаранын жүрүшүнө ыраазы. Мындай жарманкелердин болушу бизге элдер менен тыгыз байланышта болуп, элдерге биз өзүбүздү таанытып, элдер менен тыгыз байланышта иштейбиз. Биз чыгарып аткан продукция 1 жыл срок болот, 1 жылга чейин ичсе болот, 1 жылга чейин бузулбайт. Алма фестивали Ноокат райондук администрациясы жана Бириккен Улуттар уюму тарабынан демилгеленген. Соодага көмөк көрсөтүү долбоорунун алкагында буга чейин да дыйкандарга түрдүү тренингтерди өткөрүп келген буунун өкүлдөрү иш-чарадан жыйынтык чыгат деп ишенишет. Максатыбыз негизи коомдун көңүлүн бурайлы ушу алма өстүргөн багбандарга ошондой эле кайра иштетүү маселелерине, ошондой эле сатуу маселесине көбүрөөк көңүл бурайлы деген бүгүн иш-чараны өткөзүп жатабыз. Бир гана жарманке эмес, жагымдуу музыка, сахналык көрүнүштөр коштогон бул жолку майрамга коңшулаш мамлекеттердин да өкүлдөрү келишкен. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, дыйкандардын азык-түлүктөрү менен таанышып чыккан коноктор жергиликтүү багбандардын түшүмүн мыкты деп баалаштыбы, айтор айрым жарандарга жеринин жеке баракчасын берип, кызматташуу боюнча сүйлөшүп жатышты. Жөнөкөй эле тойго келип, анан кийин сый көрүп кетүү максат эмес. Биз именно ошону көрдүк. Себеби биринчиден Казакстандан келгендердин максаты биздин алма продукцияларды Казакстанга сатуу. Мына азыр таможня ачылып, мүмкүнчүлүк болуп калбадыбы? Россияга дагы ошондой. Ал эми Кытай мамлекетинен биз атайын чакырган кишилердин негизги максаты алмаларды кайра иштетүү секторун уюштуруу. Мына үчөөн тең 3 максат менен. Азыр буйруса, мына фестивалдан кийин бул жерде официалдуу кол коюулар болот. Чтоб бул ярмарканын жыйынтыгы катары. Жер иштеткендердин быйылкы түшүмү жакшы болгону менен баасы бир кыйла төмөн болуп дыйкандарды чыгымга учуратканы чындык. Бийлик өкүлдөрү мунун себебин өлкөдө кайра иштетүүчү заводдордун жоктугу менен түшүндүрүшөт. Ал эми айыл чарба жана мелиорация министрлиги бул көйгөйдү чечүүнүн үстүндө иштеп жатабыз дейт. Польшадан бизге 40 миллион евро келди. Аны бизде ушул элдин бардыгына берип атабыз. Ана кыргыз Россиялык фонд аркылуу дагы бүгүнкү күндө
билесиздер, 150 миллион доллар бүгүн Айыл банк аркылуу дыйкандарга берилип жатат. Бирок ошол пайыздык көлөм мындай төлөмдөр кымбат болуп жатат деп дыйкандардан бир топ бизге сын пикирлер келип жатат. Биз да аны өкмөт аркылуу, мына жаңы шайланган парламент аркылуу чечкенге дыйкандардын абалын жакшыртууга аракет жатабыз. Райондук администрация бул жолку алма фестивалин салтка айлантуу ниетинде. Бийлик алмаса да эл үчүн мындай иш-аракеттер көрүлүшү керек экендигин айткан мындагылар бүгүнкү саамалыктын негизинде бир топ маселелер чечилет деп ишенишет. Негизи ноокатта алманын 7 түрү басымдуу турдо эгилет. Бирок бүгүнкү жарманкеге жергиликтүү дыйкандар 30га жакын алманын сортун алып келишкен. Расмий түрдө 70 миңге жакын алма өндүрүлөт деген менен Ноокат районуна жылына 100 миңге жакын алма өндүрүлүп сатылат. Демек бүгүнкүдөй жарманкенин болуп турушу бул аймактагы алма өндүрүү процессине чоң түрткү берет десек болчудай. Кенжебек Маматсадыкова, Нуржигит Чолпонбаев, Ош Берим жаңылыктары, Ноокат районунан. Окуучулар кайрымдуулук ишин жасады. Бул жолу шаардагы номер 52 Кыргыз-Түрк достук атындагы таланттуу балдар мектебинин окуучулары өздөрү каражат топтоп аймактагы боорукердик үйүнөн кабар алышты. Алардын кароосуз калган ата-энелерге жана балдарга жасаган камкордугуна биздин кабарчыбыз Гүлмайрам Рахманбердиева да күбө болуп кайткан. Хастарлап айтам саламды, карыларым аманбы, барктап айтам саламды, бардыгының аманбы. Бул таланттуу балдар бүгүн топтолуп кайрымдуулук ишин жасоонун чечишкен. Эң оболу аксакал байбичелерге арнап чакан концерттик программа тартуулашты. Жөнөкөй гана көрүнгөн менен мээримге, балдардын сүйүүсүнө муктаж болуп жаткан апа-аталар мындай көңүл буруунун өзү аз да болсо көңүлдөрүн көтөрдү. Апа кем кайда мен кайда, адырлуу жашыл төр кайда, убакыт өтпөй табышма, уктабайм түндө далайга. Түштүк каладагы боорукердик үйүндө бир эле карыялар жашабайт. Алар менен кошо ата-эне мээримден ажыраган кичинекейлер дагы бар. Бул үй ата-эне жана балдардын бири-бирине болгон сүйүүсүн козгоп, жаштарга тарбия болуп туруусу үчүн ачылган. Учурда 30 карыя жана 30дан ашык өспүрүмдөр бул жерде жашоосун өткөрүүдө. Бала чагалы булган насип эйлесин, бала чагыңарга дагы ушундай силерге окшош болсун, мехрибанды болсун силерге окшоп, я Раббим. Жаштар өнүп өскөлө, бала чаганы жакшы сыйлагыла, одан сый көргүлө барам, небре сөйлөөлү болуп, биздин жашыбызга жетип, узун өмүр берип, бактагыдай берсин балам, бизге мам берсин. Шаардагы номер 52 мектебинин окуучулары концерттик программа менен чектелбей, колдорунан келген түрдүү белек бекчектерди ала келишип, карыяларды сүйүндүрүштү. Балдардын өздөрүнүн демилгеси менен жана мектеп жетекчилигинин колдоосу менен биргеликте кайрымдуулук акциясын уюштуруп, мектептин ичинде куту чак уюштуруп, ошол куту чагыбызга түшкөн сумманын акчанын жыйынтыгы менен бүгүн атайын ушундай боорукерлер үйүнө, карылардын үйүнө келип отурабыз. Биз жаштар ошо чоң ата чоң энелерибизди, улууларды урматташыбыз керек жана биз ата энебизди, чоң ата чоң энелерибизди эч качан таштабашыбыз керек. Ар дайым жакшы сүйлөп, урматтаганга аракет кылышыбыз керек жана ушул биз өзүбүз бизге ата-энебиз, чоң ата чоң энебиз кандай мээрим төксө, биз ошого ошондой мээрим төккөн аракет кылышыбыз керек. Мектеп окуучулар тарабынан улууларга көргөзүлгөн камкордук бир гана көңүл буруу болуп эсептелинбейт. Бул учурдагы коомдогу көйгөйлүү делген жагдай болуп жаткан ата-энесин карыялар үйүнө таштап кеткен жаштарга чоң сабак. Карачы кыздарыңды, кыздарың кырчынында талак болгон, кымызың кымыз эмес, чалап болгон, балдарың таштаган аз келгенсип. Эми бизде атасын таштамайда, энесин таштамайда адат болгон. Гүлмайрам Рахманбердиева, Бектели Акылбек уулу, Ош Берим жаңылыктары. Дал ушундай жаңылыктар бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайт. Алдыда сиздерди эртеңки күнгө карата аба ырайы күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү болсун, саламатта туруңуздар.